Тугандар, өзгөчө курулуш жаатында мындай чоң имараттарды куруш маселесинде бизде Бишкекте 11-12 микрорайондордо өтө домдор көп. Ак Ордолорду жактары карасаңыз, саздуу жерлер домдорго туруштук бербейт. Ал эми таштуу, шагылдуу жерлер 12 микрорайон жактарда өтө домдор көп. Анан сатылыш баасы дагы өтө кымбат. Бул жактарда карасаңыз, мунуга эң дүйнөдөгү чоң айланпа, эс алуучу, чыгуучу, эс алуучу жер. Мунун көрсөтмөсү бийик албетте. Ошо бийик курганына жараша инженерлик, техникалык айтор бир жагынан ката кетип, бул жерде чыкканы сайын бир кабинкасы 14-15 адам батат экен. Анан көп адам оорулугуна байланыштуу ар жыл сайын жерге чөккөнүнө байланыштуу жабылып калыптыр. 2021 ачылып 22 жабылыптыр. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим, жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Ар ким ар жаатта кайсыл кесипте болбосун жоопкерчиликтүү болойлу. Башкалардан сабак алайлы, башкаларга үлгү болсун деген максатта айтып койдум. Кылган ишиңден башкалар таасир алсын. Бир жерде Россияда стройкада иштеп атасыңбы? Иштегениңде алдайм деген орустагын көрүп, кылган ишиңди бере турган акчасын бул бере турган бала экен деп көбүрөөк берип койсун.